Zaten basmaya kalçım lekin kulalın özü var. Берилүү менен мынас айтып жаткан Аманбек Кенжебеков ал келечекте улуу манасчы Саякбай Каралаевтай болгусу келет. Негизинен улуу манас эпосунда таалим тарбия жогору. Карманын айтуусунда өлкө башчыбыздын манас үчилтигин даңазалоо жарлыгы аны жайылтып, унутта калтырбоого чоң өбөлгө дейт. Манас бул коомдук жайда кандай өзүбүздү алып жүрүштү, үйрөттү. Азырынча манасты жаттап айтам. Келечекте улуу Саякбай атабыздай болгон көптөгөн манасчылардын ээси болуп, жакшы манас айтып, Кыргызстандын намысын коргой деген тилегим бар. 2022-2023 жылдар аралыгында президент улуттук нар кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү концепциясы, инсандын руханий адеп ахлак өнүгүүсү жана дене тарбиясы, үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү жана ак илбирстин улуттук символ деп таануу жарлыктарына кол коюлган. Бүгүн мекеним менден башталат. Өлкөбүз бизге аманат аталышындагы иш-чарада бардык жарлыгы боюнча окуучулар менен биргеликте семинар болду. Ушул чукулда эле ушул ак илбирсти коргоо жарлыгы боюнча дагы ушул биздин ушул жарлыктарды ошол өзүбүздүн предметтерибизге, сабактарыбызга байланыштырып, ошол унутта калып бараткан улуттук нарктарды, баалуулуктарды ошол окуучуларга жеткирүү максатында биз бүгүнкү семинарды өтүп жатабыз да. Чын эле биз ошол президенттин жарлыгы менен иш алып баруу менен окуучуларыбызга көптөгөн унутта калган баалуулуктарыбызды билгизип келатабыз. Мына ушундай масштабтуу семинарга окуучулардын катышуусу алар үчүн жакшы аянтча. Анткени окуучулар жогорку деңгээлде берилген тапшырмаларды аткарып, берилген суроолорго так жооп берүү менен активдүү катышышты. Мындан сырткары атайын ЦНКлар да коюлду. Ысырапкорчулук жөнүндө маалымат ала алдым. Ал үчүн биз ошол убактыбызды бир туугандарыбыз менен, жакындарыбыз менен өткөргөнгө аракеттенишибиз керек. Убактыбызды текке кетирбешибиз керек. Жана ашыкча акчабызды ошо балдар үйүнө же карлар үйүнө бөлүштүрүп бергенге аракеттенишибиз керек. Өткөн жыл ичинде Нарын району боюнча өлкө башчыбыздын жарлыктарын жайылтуу максатында бир катар иш-чаралар, семинарлар, эл менен жолугушуулар өткөрүлгөн. Мында басым ысырапкорчулукка жазалып, учурда ага болгон элдин көз карашы кыйла өзгөргөн. Улуттук нар жарлыгы чыккан күндөн баштап Нарын районунда бир катар иштер жүргүзүлдү. Улуттук нар жарлыгынын эң негизги максаты бизде улутта калган каада салттарды, үрп-адаттарды келечек муундун дене боюна сиңирүү. Биздин айыл жергесинде чындыгында баягы улуттук нарктуу ушундай бир аксакалдарыбыз, байбичелерибиз бар. Ошол аксакал, байбичелерибиз менен биргеликте ушундай бир сонун кенен ушундай бир жакшы иш-чараларды өткөрүп алдык. Ошол иш-чаралардын аркасы менен келечек муунга ошол улутта калган үрп-адаттарды, каада салттарды дене боюна сиңирип, ошол балдарыбызды ошол жакшы бир нукта, ошол нарктуу бир жакшы бир салтыбыз менен тарбиялап алуу. Балдар менен өткөрүлгөн семинарда ата-энелер мектеби программасы жөнүндө ата-энелерге дагы атайын сабактар өтүлдү. Бара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын району.